Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, бул Пирамида телеканалында түшкү конок берүүсү старт алды, башталды. Баарыңыздарга кайрадан амандашып, баарыңыздар менен учурашып отурганыбызга биз дагы абдан кубанып турабыз. Анткени биз ар дайым болгону жалпы элибизде, жалпы жерибизде кандай мындай жакшы күндөр болуп атканын, жакшы жагы болуп атканын дайыма баса белгилеп айтып келебиз. Ошондуктан дагы бүгүнкү күндө сиздер менен жакшы күндө жолугуп атканыбызга кубанычтабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде атайын бизде келген мейманыбыз бар. Калыбек Жапаров, эркин журналист, блогер деп да айтсак болот. Агай, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатчылык. Саламатсыздарбы? Агай, эми бүгүнкү күндө азыр элибизде болуп аткан, мисалы үчүн ар кандай талаш тартыш көп болуп атат. Анан ошо Кемпирабад боюнча сиз жакшы билген журналист катары чакырдык эфирибизге. Ошондуктан ошол жөнүндө кененирээк кылып, биринчи жалпы элибиз менен учурашып, анан айтып берип койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим. Эми бул Кемпирабад боюнча баштай турган болсок, бул Кемпирабад темасы аябай оор тема да. Кылдатыкты талап кылат да. Бул боюнча 1991 жылы СССР кулагандан кийин ошол Кемпирабад биз тарапка өтпөй калганы биринчиден өкүнүчтүү да. Ал жерде баягы Алматыдагы болгон жолугушууда, келишимде ошол баягы ар бир СНГнын президенттери келишимге кол коюп, кимдин территориясы кайсыл жерде турган болсо, азыр иштетип аткан болсо, ошол жерде калып калсын деп ушундай келишимге кол коюшкан экен да. Эми ал келишимди кайра бузуп, эмне кылып алып барыш бүгүнкү күндө акылга сыйбаган иш болуп турат да. Азыр биздин учурда иштеп жаткан президентибиз, анан кийин мына президентибиздин УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев дагы ушул маселелер боюнча эл менен жолугушуп, иш алып барышыптыр. Мындай азыркы Өзбекстан менен болгон келишим 99% башы чечилди деп атпайбы. Ислам Каримовдун кезинде бул маселе чечилбей келген. Сууну толук түрдө Өзбекстан өзү пайдаланып, бүт бардык территорияга өзү ээлик кылып аткан да. Дагы ошол жерде жанагы суунун үстүндөгү балык улап, балыгын кармап жүргөн биздин жарандар да кармап, ошолорго баягы штраф салып, тигине эмне баягы кыйноолор болгон да. Эми бул нерсе эми албетте ал ошол өзбек бийлигиники туура эмес болгон. Бирок учурдагы бийлик Шавкат Мирзиёевдин келиши менен бул маселе канчалык болсо дагы, канчалык деңгээлде болсо дагы уже жеңилдешип чечилип баштады да. Ал жерде азыр угушубузга караганда биз анан Ала Бука, Аксы, Чаткал жактагы жерлерди айтпаганыбызда, бер жакта деле мисалы ошол Кемпирабадтын тегерегинде жерлер Кыргызстан тарапка өттү деп атышат. Эми азыр бул нерсени ден ошол баягы кылдан кыйкым таап, же болбосо чымындан пил жасап дегендей, кээ бир биздин оппозиция өңдүү күчтөрүбүз ушундай элди адаштырып атат да, ушул жагы туура эмес болуп калды. Кемпирабадтын мисалы келишим боюнча жарымын биз пайдаланып экенбиз, жарымын Өзбекстан пайдаланып экен. Бул жакшы нерсе да. Ошол жерде дагы ишкана ачылат деп атат. Кандай ишкана ачылат экен? Мүмкүн баягы ГЭСти иштетүү боюнча ишкана болушу мүмкүн. Ошол жерде кичине мини ГЭС болгон болсочу, мүмкүн баягы ошонун сууну иштетүү боюнча ишкана болушу мүмкүн. Мүмкүн дагы башка нерселер болушу мүмкүн да. Ошо жердин биягы Өзбекстан кылса, буягы биздики дегендей. Эми буну нерсенде дагы биз келечекте билербиз. Анан беркил Кемпирабад суу сактагычынын суусу өзү, мен айта турган болсом, кече жакында бир Facebook баракчасынан өзүмдүн макала жаздым эле. Бул өзүбүздүн кыргыз элине абдан жактырда. Себеби дегенде бул Кемпирабад маселесин тынчтык жолу менен акырын баягындай чечип алсак деле болот. Аны кантип дегенде Кемпирабад суусунун 80%-ин Алайкуу өрөөнүнөн агып түшкөн Тар дарыясы толуп турат да. 80%-ден да жогору. Жаз мезгилинде суу ташкындаганда ал Тар дарыясы 4 эсе 5 эсе чоңоёт, баягындай көлөмдүү суу берет да. Анан ошол сууну өзүбүз баягындай туура жол менен пайдаланып кетсек болот. Баягы бизде кыргызда айтат го, көз коркок, кол баатыр дейт. Эми ушул нерсени кандай дегенде, бул жерден биз өзүбүздүн
суу сактагычты жасап, платина жасап, даже керек болсо ошол гез кылып платина менен кошо. Ошол мен туулуп өскөн айылдын өзүнөн жасаса тостоо болот да. Себеби дегенде андан бери жагы жайык болуп кетет, ал жерде платиналар кура албайсың. Мен жашаган айыл уже андан ары кысык болуп кетет да, кысыктар абдан көп. Алайкунун төрүнө чейин бир канча гезтер салып койсо да болот. Сиз ошол жакта, ошол айылда чоңойгонсузбу? Ошол суу сактагыч бар айылда, кемпир. Суу сактагыч бар айылдын жогору жагында чоңойгон. Каракулжа айылынын Алайкул районунда. Бизге кызыгы, мисалы үчүн, жанакы жерде көптөгөн элге жакты сиздин макалаңыз деп атасыз да. Эмне деген макала жазгансыз? Өтө узунбу же кыска эле? Бизде кыска эле, мындай окуп бер дейсизби? Азыр элеби? Жок, негизи айтсаңыз, айта кетсеңиз болот. Мисалы үчүн өзүңүздүн жазганыңыз боюнча эми кыскача түшүндүрмө. Ооба, өзүм жазганым боюнча айта турган болсом, бул жерде бизде ал суу сактагычты же платинаны куруунун 4 жагынан пайдасы бар да. Биринчиден ал жерге гэсти курганча кетсек болот. Гэс кадимкидей 2 турбина жанагындай 2 агрегаттуу гэс куруп турган болсок, бул Ошо буласынын толук болсо жарым жартылайын биздин электр жарыгы менен камсыздаса болот да. Бул биринчиден. Экинчиден, бул суу сактагыч катары пайдалансак болот. Тар дарыясы бул кадимкидей эле иче турган таза суу да, ичмек суу деп коет го. Аны эгерде биз ошол жерден баштап чыгарып кете турган болсок, эми анда биринчи башында анча-мынча жерлерде баягындай труба коюш керек болуп калат, темир трубаларданчы. 1000 2000 деп коет го, ошондой темир трубалар аркылуу тартып кетсек болот. Буну бир гана Каракулжанын ошол Тар дарыясынын жээгиндеги суу чыкпаган жерлерди, кайрак жерлерди суу менен камсыздасак болот биринчиден. Экинчиден, Өзгөндүн Жалпакташ, жанагы Куршап, Кызыл суу деген айылдар бар. Аларды суу менен камсыздап кетсек болот. Ал жакта да суу проблема. Үчүнчүдөн, Кара суу району толугу менен суу менен камсыздасак болот. Кара суу районунчу толугу менен, мисалы Кара суу районунда 30 канал агат, бирок ал жай мезгилинде суу тартыштык болуп эч кимге жетпейт. Аябай мемете таңкыз. Мына Ош шаарында деле таза суу менен быйыл жайында кандай проблема болду, өчүп калып. Таза суу жок болуп. Сиз ошондо ошол бул кемпирабад боюнча айта келгенде, азыр баардыгын тең биздин ажообуз, президентибиз баардыгын туура жагына чечим кабыл алып аткан экен да. Ажообуздун абдан баягы эми бул деген ажообуз абдан туура чечим кабыл алды. Шавкат Мырзаев менен же болбосо ошол өзүнүн кошуна элдин президенттери менен жакшы ынтымакта болуп, ошол маселени жакшы чечим кабыл алабыз. Бул мисалы Өзбекстандын өзүнүн элинде эле оппозициясы азыркы бүгүнкү күндө Шавкат Мырзаев паланча жерге берип койду, Шавкат Мырзаев мынанча жерди кыргыздарга берип койду, аларды тополоң салып атат. Мына биздин оппозиция тополоң салгандайчы. Алар деле ошол критиканы айтып атат да. Бул нерсе айтылып келген, айтыла берет. Эми мынчалыкка барбаш керек да, эми ушуну кемпирабадты шылтоо кылып туруп бийликти кулап салыш керек деген бул болбогон нерсе да бул. Эгерде чындыгында бул 30 жылдан бери кемпирабад маселесин эч бир президент чечип келе алган эмес. Чечиши мүмкүн эле Абсамат Масалиев убагында. Бирок ал президент болбой калды да. Андан кийинкилер эмне болду? Ислам Каримов тогот постко салып эле баардыгына крест коюп койду да. Жок, тийишпегилик, кемпирабад боюнча сөз болбосун деп. Эми кийинки бийлик мына биздин президентибиз ушу Садыр Нуркожоевич келгенден кийин кыргыз элине көп эле пайдасы, мына 2 жылдык болсо, 2 жылдын жүзү болуп атат, көп пайдасы тийди деп эсептейм да. Биринчиден мен санап кете турган болсом, ушул пайдалуу жактарын Садыр Нуркожоевичтин, мына биз 2017-жылы Россиядан биргеликте келгенбиз. Ошо 2017-жылдан бери мен бул жакта жүрөм да. Эми канткенде ушул немеден Кыргызстаныбыз кризистен чыгып кетет экен, кандай болгондо ушул биздин Садыр Нуркожоевич ушуну алып кете алат экен деп. Акыры аянда өзү бийликке келди, келери менен өзү баягы биз Кумтөрдү алабыз деген эле. Кумтөрдү алабыз деген максатыбызга жетти, Кумтөрдү алып берди. Азыр Кумтөр толук кандуу кыргыз эли үчүн иштеп жатат. Башта болсо 27% бизде калат, 73%
Центр Голд компаниясы алып кетет деген договор бар эле. Анын ичинде дагы 27%-ин ичинде бүт бардыгы расходко кумтөргө кийим кече, тамак аш, соляркасы, ошо бензини, анан жолдорунун түзөшү, жана сиянеттердин алып келиниши бүт бардыгы ошол проценттин ичинде боло турган болсо, айлык акыларын бүт бардыгы ошонун ичинде. Кыргызстанга булар болбосо эле бир тыйын кылган да. Мына ушундай мафиялашкан бир нерсе менен кумтөр аферасы менен биздин бийлик ошол кезде биздин бийлик келишим түзүп алышкан да. Мына ошондон чыгарды биздин немечи. Мына Садыр Нуркожоев ушул ситуациядан чыгарды. Азыр толук кандуу мына өзүбүзгө өтүп биздин мугалимдердин, бийлик органдарынан анча байкаган кызматкерлердин айлык акылары көтөрүлгөн, врачтардын айлыктары көтөрүлгөн, ушундан болуп атат. Шүгүр, Кудайга шүгүр дешибиз керек да, эми бул жагына дагычы. Анан экинчи жагынан Садыр Нуркожоевдин келиши менен чек ара маселесинде дагы көйгөйлөр бул кезге чейин келген. Мына Атамбаевдин кезинде деле тажик чырлар болуп атат. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара маселеси чырлар болгон, башылган. Мына ошондо деле Атамбаев өзү айткан. Өзү айткан. Баткендиктерди критикалап айткан. Баткендиктер, силер буяка эмне көчүп келдиңер? Барып чек араңарды өзүңөр коргобойсуңар деп. Ушул биздин президенттин айта турган сөзү. Президент эч качан антип чек араны өзүң коргошуң керек. Ал чек ара баткендиктердин чек арасы эмес да. Ал жалпы Кыргызстандын чек арасы, кыргыз элинин чек арасы ал. Мына ушул нерсеге биздин бийлик көңүл бөлүп чек араны бекемдеп баштады. Курал жарактар эч качан мынчалык күчтүү курал жарактар болгон эмес эле. Болбосо кече жакында Баткенди бир күндө алып коебуз дегенде. Мына кошуна агрессорлор. Агрессорлор бир күндө алып коебуз деди, бир күндө ала алган жок алар. Кайра биздин ошол биздин күчтүү куралыбыздын негизинде булардын мизи, булардын изи кайра артка кайтарылды да. Мындан 12 жыл мурун Ош Коголаңында деле үйлөр өрттөнүп кетти эле. Биздин бийликтегилер келген 500 миллион сом акчаны, сом эмес, доллар акчаны 500 миллионду. Өздөрүнүн эле баягы жымыр бүгүнкү күнгө чейин аларга иш козголуп келатпайбы? Кеше жакында чек арада өртөнгөн үйлөрдү мылтыр биринчисинде өртөнгөн үйлөргө заманбай үйлөр салынып берилди. Экинчисинде мынасында дагы үйлөр салынып атат. Бул биздин азыркы бийликтин эл үчүн камкордук көрүп иштеп атканын белгиси да. Андан тышкары ошо биздин бийликтин Садыр Нуркожоевдин бардык президенттер менен мына дүйнө элинде бийлиги менен тең ата сүйлөшүп, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга кече жакында Өзбекстанда меморандуму болду, кол коюлуп келишими болду. Кудай буйрса жакын арада уже башталат деп атат да ошол темир жол куруу. Темир жолду эч качан курдуруп келген эмес булга чейинчи. Биздин Россия менен Казакстан буга карама каршы болушкан. Карабастан биздин бийлик ушул иштерди жасап жатат. Анан биз 30 жылдан бери болбогон нерсени болду деп айтабыз да. Жок, 30 жылдан бери болбоду деп айтабызбы? Биздин анча оппозициялар айтып атпайбы? Силер ушул сөздү дежур кылып кармап алдыңар деп. Жок, бул дежур сөз эмес. Бул айтыла турган чындык сөз да. Жакшы, урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, бизде түшкү конок берүүсү түз эфирде жүрүп жатат. Экрандын астында WhatsApp номерлерибиз бар. Мүмкүн болсо ошол жака атайын биздин ошо эркин журналист, блогер деп да атап келебиз. Калыбек Жапаров мырзага сурооңуздар болсо жаза берсеңиздер болот. Калыбек мырза атайын кененирээк, тереңирээк жооп берейин деп турган учуру. Эми агай азыркы ошондо өзүңүз айтып атасыз, көп жанакы президенттер менен жолугушту депчи. Ал жакта өзүңүз кандай ойлойсуз? Жолугушуу кандай чечим болду? Азыр ошол жөнүндө да көп сурап атышат да. Талаш тартыш көбүрөөк болду дейт. Жолугушуу жакшы деңгээлде өттү. Бул жерде Владимир Владимирович Путин өзү ортомчулук кылып, ошол жерде эки тарапты тегерек столго чакырды. Бирок ошол жерде карасаңыз, өзүңүздөр сүрөттө көрүнүп турат. Садыр Нуркожоевич өзү жалгыз кирди да. Калган тажик тараптан болсо Рахмон кызматкерлери кошо кирди да. Анан Владимир Владимирович өзүнүн командасы менен турат да. Мына ушул жерде эми бул жерде эмнени билгизет? Биздин президентибиз жалгыз болсо дагы ал эл үчүн күйүп, проблеманы чечем деп кирди ал жердечи. Көз карашынан эле көрүнүп турбайбы? Владимир Владимировичка түшүндүрүп айтып берип атат. Биринчи биз колго салганыбыз жок дегенде айтып эле турат ал жердечи.
биринчи алар салды, агрессорлук кылышты депчи. Эми бунун жыйынтыгы эми Кудай буйрса дагы жакшы жагына чечилет деп ойлойбуз. Садыр Нуркожоевич өзү деле айткан, мен дайыма даярмын. Ход каерде болсо дагы Рахман менен жолугушуп сүйлөшкөнгө, бул проблеманы чечкенге дайыма даярмын деген. Бирок Кыргызстандын 1 сантиметр жери эч качан жөн эле мындай подарка болуп берилбейт деп айтты да. Калыбек Жапаров деп жазып атат, жанагы сууну 2-ге бөлүп алганы кандай деп түшүнбөй калган окшойт. Бул жагын кайра толуктап айтып берип коет окшойт. Бул биринчи мурунку келишиминде, бул келишимде бир канча жолу өзгөрүп келди да. Биринчи келишимде сууну биздики болсун, жер силердики болсун деп астында жерди бизге берип аткан да. Эми сууну биздики болсун дегенде, сууну биз анда аларга берип койсок, биз анда сууга контроль кыла албайт элек. Мисалы биз азыр мен айтып атпаймынбы? Мен туулуп өскөн жерден сууну буруп кетсек болот деп. Анда сууну даже буруп кеткенге запрещен болот эле да. Пайдалана албайт эле анда. Суу толук түрдө өзүнө өтүп туруш керек эле да. Сиздин оюңузга толугу менен кошулам, бирок элдерибиз сугат болгондо кантет дейт. Эки жакка суу кетип калса дейт. Суу азайып кетет деп атат окшойт да менимче. Суу эки жакка бөлүнүп, баягы сугат жерлерде кыйналбай деп суроо салып атат окшойт. Эгерде жай мезгилинде күн ысыкта суу тартыштык болот да. Биз өзүбүздүн жанагы мен туулуп өскөн жерден баштап суу сактагычтарды куруп алган болсок, айтып атпаймынбы, ал жерде жаз мезгилинде суу келгенде 2 эсе, 3 эсе, 4 эсе, 5 эсе суу аябай көп келет да. Суу топтолот. Ал керек болсо андай суу сактагычтан дагы жогору жагына дагы куруп койсок болот. Себеби дегенде неме суу өтө бийик жактан түшөт да, мындай неме болчу уклон менен. Эми ошол суу сактагычтардагы суу биздин запастагы суу жетет деп ойлойм да менчи. Ал тартыштык болбойт эч качан, Кудай буйрса. Ассаламу алейкум агай дейт. Биз мурда балык кармаганды жакшы көрчү элек, кире алчу эмес элек, эми киргенге уруксат берилди деген документ алабызбы дейт. Башта болсо Өзбекстандын гана жарандары балык кармаганга уруксат болсо, азыр болсо Кыргызстандыкы дагы кармаганга уруксат. Ошол жөнүндө сурап атышат да, ошо анченин эле кагаз алып киребиз дешип атат да. Границанын кайсы бир бөлүгүнө чейин жакын келбеш керек. Анан жанагы опасный зона деп коет, ошол жерге өтпөш керек. Мүмкүн баягы суу тартып кетиши мүмкүн дегендей да. Ассаламу алейкум, Пирамида телеканалы түшкү конок дейт. Саламатсыздар, биз да салам айтабыз. Агай, мен сизге кошулуп угуп турам, тыңдап, президенттин 2 жылда эмне кылганын дагы жакшылап айтып бере аласызбы дейт. Биринчиден, биздин өзүбүздүн мафиялашкан дүйнөлүк афера кирип кеткен жанагы Центр Голд компаниясы Комтөрдүн алтынын почти бүт бардыгын эле чет элге өз жагына ташып кетип аткан да. Мына ушуну Комтөр алтынын өзүбүздүн Кыргыз элине толук кайтарып берди. Экинчиден, мына чек ара маселесин бул кезге чейин бекемделген эмес. Ошол кезде мындан 14-15 жыл мурун Садыр Нуркожоевич өзү деле айтып аткан да. 2005-жылы биринчи депутат болуп келгенде, чек араны бекемдеп койбойлу, эч болбосо зымын тартып койбойлу, кийин аябай көйгөй жаралат ушул боюнча деп алдын ала айткан Садыр Нуркожоевич. Бул чек ара боюнча дагы жакшы иштер жасап жатат. Мына курал жарактарды алуу боюнча, бекемдөө боюнча, аскердик жанакындай немелерди, армияны бекемдөө боюнча бул абдан сонун иштерди алып барып атат. Башта болсо биздин аскерлер болсо жана күзөт жерлеринде бир камыштан жасалган алачыктын ичине кирип алып, ошол жерде коргонуп, жамгырдан же кардан коргонуп күзөтчүлүк кылышкан экен. Азыр андай эмес да, азыр жылуу кийимдер оңдолду, тамак аш оңдолду дегендей. Андан тышкары ошол чек арадагы жанакыл өзүбүздүн чек арада Тажикстан жакта жашаган жана Баткен жактагы немелерге атайын статус берилип, ошол элдерибизге камкор көрүлүп атат да. Бул да жакшы нерсе болуп атат. Анан Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолу курууга келишим түзүлдү. Муну эч ким 30 жылдан бери эч ким кура албай келген. Ким ушул теманы козгосо эле мындай анча-мынча элдер имиш кылып атат, ошолордун бардыгын мамлекеттер тоскоолдук кылып беришкен да бул нерсегечи. Анан азыр эми дагы бир нерсени айта турган болсок, мына эми Садыр Нуркожоевич өзү айткан болчу, коррупция боюнча ким коррупция кылса камалат депчи.
ошол биз эски кадрларды иштетебиз. Эгерде иштей албаса же коррупциялык кылса камалат деген ал нерселер жасалып келатат. Мына кече жакында эле 4 министрди бир күндө алып кызматтан кетирди. Эмне үчүн? Анын себеби бизге билинбесе да ал жогору жактагыларга белгилүү да. Бүгүн негизи Кемпирабад боюнча атайын биздин эркин журналист, блогер Калыбек Жапаров мырза атайын эфирде келип көпчүлүктүн суроосуна жооп берип турган учуру. Мен дагы Кемпирабадта жашайм. Мындан ары тынччылык болобу деген кепилдик барбы дейт. Мына Кемпирабадты шултоголушу азыркы неметип, мисалы бүгүн 15 октябрда өзүнчө эле жанагындай кылып неме кылып атышат да. Шултоо кылып атышат да булчу. Бул эми Кемпирабадты эмне үчүн ушул кезге чейин ушундай нерсени уюштурушкан эмес. Мисалы Акаевдин кезинде, Бакиевдин кезинде, мына Утунбаевдин кезинде, же болбосо Атамбаевдин кезинде, же Жээнбековдун кезинде. Эмне үчүн Кемпирабад маселесин козгошкон эмес? Козгогонго бийлик даяр эмес эле. Бийлик ошол кездеги Өзбекстандын бийлиги менен тең ата сүйлөшө алган эмес. Мына ушул нерсени урматтуу мекендештер биз өтө баягындай аярлуу мамиле кылышыбыз керек да. Бийликти укпашыбыз керек. Булар болсо Кемпирабадты берди, жерди сатты, тигине мындай деп эле ызычы салган. Бул туура эмес. Биз өзүбүздүн башчыбызды, биздин жогору жактагы өзүбүздүн падышаны угушубуз керек да. А биз падышабызды укпаса анда кандай кентте келе болобуз анда? Алар айтып атпайбы? Мен мисалы Садыр Нуркожоевичке президентибизге мен толук кандуу ишенем. Ал 1 сантиметр жерди бербейт жөндөн элечи мындай. Алмашышы мүмкүн, а бербейт да. Жанакы эле балыкчылар кайрадан жазып атат да сизгечи. Биз атайын өтөлүү дейбиз, коркобуз, кайыгыбыз дагы бар деп жазып атат. Ошонун баарына документ толук алыш керекпи? Бул балыкчылар экен. Ооба, ушу балыкчыларды мисалы балыкчылар жанагы балык десеңиз көбүнө кызык болуп атат окшойт. Ооба. Аңулуу, балык кармоо дегенге атайын уруксат кагаздар берилет да. Бул мамлекет тарабынан атайын документтештирилип, ал жерде келишимдер болот. Мисалы эл аралык келишимдер. Кайсы жерден кайсы жерге чейин Кыргызстанда кармайлат, же болбосо биргеликте кармап жүрө береби? Бул нерсе бардыгы акырында мыйзамдаштырылат да. Бул азырынча биз балык кармоо боюнча мен мисалы бийликтеги адам эмесмин да. Мен биз мындай келишим түздүк, же тигиндей келишим түздүк депчи. Бул акырында чечилет, жакшы жагына чечилет Кудай буйрса. Башта болсо ушул Кемпирабадтын балыгын жана сом деген чоң балыктарды кармап жолдун боюнда сатып отурушат болчу да. Биз канча жолу ары бери өткөндө токтоп сатып алып, анан барып үйгө алып барып уруп жейт элек да мурунчу. Ошол күндөр кайра кайтып келет Кудай буйрса. Ошондо биздин ошо балыкчыларга мындай туура түшүндүргөнүңүз боюнча бир чектөөлөр бар экен. Алардан өтпөш керек экен. Ооба. Ошол документтештирилип, чектөөлөр жанагы уруксат кагаздар берилгенден кийин аңулоо боюнча, балык кармоо боюнча атайын биздин немелер бар да. Кызматтар иштейт ал боюнчачы, Кудай буйрса. Ишиңизге ийгилик, сонун берүү кылып атасыздар дейт. Рахмат, урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр. Эми бул боюнча чында жалпы биздин көрүүчүлөргө көпчүлүк үчүн эле ал жакта балык кармагандар көп окшойт. Же көпчүлүгүнө балыкчы же азыр бизди балыкчылар көрүп атабы мен да түшүнбөй атам да. Бул дагы эле ошол суроо болуп атат. Эми бул жөнүндө урматтуу телекөрүүчүлөр баарыңыздарга кененирээк түшүндүрүп берди окшойт. Анткени агай айткандай ал жакта чын эле документ керек анча мынча. Эми балык кармагандардын көпчүлүгү мына куршаттыктар болот. Адахан Мадумаров жашаган айыл болот. Ошол куршаттыктар көпчүлүгү мурун ошол балык кармоо менен жан багышат эле, күн көрүшөт эле да. Иншалла Кудай буйрса баардыгы жакшы жагына чечилет деп ойлойм. Мына Каримов өзү запрещать этип койгон. Балык кармагандар мурун жана кармап алып айтып атпаймынбы? Даже анча баягындай неме менен коркута турган немелер менен атып вообще немеге жакындатпай койгонда суугачы балык кармагандарды. Азыр Кудай буйрса мына чечилсе, ал жагада уруксат берилет да. Канча жол жасалды журналист катары билесизби дейт. Бүгүнкү азыркы президенттин жыл убактысы боюнча сурап атат окшойт. 2 жылдан бери канча жол жасалды деп биздин көрүүчүлөр. Эмне жасалды дейт? Канча жол жасалды деп жазыптыр да. Азыркы жолдор курулганы боюнча. Мисалы үчүн канча километрге жол төшөлдү. Ошентип сурап атат окшойт да. Жолдордун жасалышыбы? Азыр Кудайга шүгүр. Мурун мен чындыгында неметип мынчалык нерселерди бизде жолдордун жасалышы боюнча Кара Балта менен Бишкектин ортолугунда жол
жана Кытайдын Chinaworld фирмасы ошол салып аткан мына быйыл уже бүтүп калды Кудай буйрса. Андан тышкары альтернатив жол дагы уже бүтүп алдында турат. Андан тышкары ал көп жылдан бери салынып келаткан. Андан тышкары мына Жалал абад менен Маданияттын ортосундагы жолдун жасалып бүтүшү да уже аякталып бүтөйүн деп калды да. Андан мындан тышкары дагы азыр биздин азыркы бийлик ушул жолдорду башка региондордо салуу боюнча дагы көп нерселерин өтөт. Мисалы, жанагы Балыкчыдан Кара Кечеге чейинки темир жолду уже салып баштады. Бул дагы биздин азыркы бийликтин иштеп жаткан белгиси да. Андан тышкары дагы жанагы Ысык көлдүн төшө жагында жана немеге Жети Өгүзгө кетчү жолдор талкаланган болчу. Мына ал жолдор да уже жаңыланып салынып жатат. Андан тышкары дагы көп жерлерде мына Таласта, Аксы жакта, мына Ала Буга жактарда да жолдор салынып атат деп биз угуп атабыз. Мына Баткен жактарды айтпай эле, ал жакта жолдор абдан баягындай көңүлгө алынган да. Эми Кудай буйрса бизде дагы мен туулуп өскөн Алайкы өрөөнү бар. Алайкы өрөөнүндө жолдорубуз абдан баягындай талкаланган да, жок. 30 жылдан бери эмес, канча аябай баягы Алайкы өрөөнү, Алайкынын жолдору бир жетимсиреген баладай болуп эле баягы өнчө эле көңүлгө алынбай калган да. Мына ушул жагына дагы биздин бийликтегилер көңүл бөлүп жол салып берсе жакшы болот эле. Бир айта турган сөзүм мен кыргыз элдигимечи. Биз дайыма биримдиктүү болсок, ынтымакта болсок, чаң тополоңду жасабай, ушундай баягы жогору жактагы өзүбүздүн бийликтегилерди угуп, иш алып бара турган болсок, биздин Кыргызстан өнүгөт, өсөт. Биз дагы биздин чекебизге бирөө черт албайт да, чек арабызда бекем болот дегендей. Азыркы биздин тышкы душмандар эмнени күтүп атат? Көрдүк да ким душман экенин, ким тууган экенин. Улуттуу тажик туугандар биздин канча кылымдан бери чогуу бирге жашап, ынтымактуу эле жашап келатканбыз. Эми арасында ушундай баягы бийликтеги мен туура маселеге келип калганда эми Рахмандычы күнөөлөйм да. Мына Рахмандын жасаган политикасы, саясаты туура эмес болду. Бул деген биздин кыргыз элине кыянатчылык кылды бул. Бул мусулман элине кыянатчылык кылды да. Бул абдан баягында өзүнүн жаман жактарын көрсөттү. Мына Фергана өзү бизде Фергана өрөөнү деп коет. Фергана өрөөнүндө азыр Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан 3 республика жашайт. Негизинен баягы кыргыз эми кеңи немеси пейили кенен экен. Мындан 2 кылым мурун ошол өрөөндө жалаң эле кыргыздар жашаган. Мына кыргыздар ошолорго кичине уступка кылып жерлерин берип туруп, өздөрү тарапка кичине салкыныраак жерге жайгашып алышты да. Мына ошого дагы эми Кудайга шүгүр дейли, эми баягы биздин кең бейилдигибизден биз ошол кошуналар менен ынтымактуу болуп жашайлы деп кылымдардан бери келатпайбызбы? Ушундай биримдикте бололу, ынтымакта бололу, урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер. Биз качан гана биримдикте, ынтымакта болуп, бийлигибизди колдогонубузда анан өнүгүү кетет да алдыга. Рахмат. Эми бул жакта бизде WhatsApp аркылуу жалаң көбүнчөсүн сизге ишиңизге ийгилик каалаган, жакшы каалоо тилектерди жазышты биздин көрүүчүлөр. Урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, атайын убактысын бөлүп мына Калыбек Жапаров агабыз, эркин журналист, блогер, биздин ушул атайын түшкү конок берүүсүнө келип, азыркы Кемпир абад боюнча кенен баарыңыздарга түшүндүрмө берди. Андан сырткары биздин президентибиздин дагы кандай элибизге иш жүргүзүп атканын баардыгы жөнүндө кенен түшүндүрүп берди деген ойдобуз. Албетте сизге да чоң рахматыбызды айтабыз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Атайын түшкү конок берүүсүнө Пирамида телеканалына ушинтип чакырганда келип туруңуздарды өтүнөбүз.